Курулуш компаниянын мүлкүн басып алган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Алар алдамчылык аракеттер аркылуу курулуш компаниясынын жетекчилигин өзүнүн аффилирленген жактарына кыймылсыз мүлк объекттерин кайра каттоого мажбурлап, анын ордуна курулуш материалдарын берүүгө убада беришкен. Ошону менен бирге туруктуу негизде курулуш компаниясынын директорунун кеңсесине келип, компаниянын жетекчилигин коркутуп, алардын мүлкүн кылмыштуу топтун колуна өткөрүп берүүнү көздөгөн. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Жогорудагы кылмыш ишинин алкагында Камчы Асанбектин, Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого тиешеси бар башка адамдарды да аныктоо боюнча ыкчам иликтөө чаралары улантылууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын атын пайдаланган шылуун кармалганын атайын кызмат билдирди. Маалыматта Ташиевдин уулу менен жакындыгын бетке кармап, ири өлчөмдө акча алган САБ аттуу жаран жабырлануучуну УКМК төрагасына киргизем деп убада берген айтылат. Мындан тышкары индустриалдык парктан бир нече соода жайын алуу маселесин чечип бермек болгон. Бул кызмат үчүн шектүү $50,000 жана $20,000 автоунаа алган. УКМК Бишкектин вице-мэри Таалайбек Байгазиев опузалап пара талап кылууга шек саналып кармалганын билдирди. Ал мурда алган $35,000 өлчөмдөгү каражаттын бир бөлүгүн кайтарып берип жатканда кармалган. Байгазиев ТЭЦти реконструкциялоо үчүн чет элдик компаниянын кызыкчылыгын көздөйм деп $35,000 акча алып, бирок андан кийин убадасын аткара албай калганы маалыматта айтылат. Учурда буга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча иштери жүрүп жатат. Бүгүн Осаго полисинин тариздөөнүн акыркы күнү. Эртеңден тарта аны албаган айдоочуларга айып салына баштайт. Айып пулдун өлчөмү жеке жактарга 3,000 сом, юридикалык тараптарга 13,000 сомду түзөт. Бүгүндөн тарта Осаго полисин эми түндүк тиркемеси аркылуу тариздесе болот.